момун бул достуктун жайы. Же болсо момун деген мусулман киши кучагы ачык экен. Достчулукка, катышууга, дагы эмне? Аны менен баарлашууга, бир нерсе сураса жооп бергенге, бир иш мындай бир нерсе муктаж болуп калсаң ажат ашууга момун өзү даяр экен. Мындай айткан кучагы кенен экен, мындай жөн эмес экен. Баардык жагын камтып өзүнө киргизе турган экен. Эми ушундай бир адамдарга жакшылык кыла албаган, достчулук дос болуп жүрө албаган, ошондой эле адамдар бир ача турган деңгээлде болуп турса да адамдар ачат ачпаган адамда жакшылык жок деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Себептир жакшылык жок. Демек, кээ бир адамдар айтат, заманың карышкыр болсо карышкыр бол, заманың түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсо бөрү бол деп турабы? Эми эмне үчүн мындай? Анткени себеп субхан ошол адамдын жүрөгү ошондой деген сөз ал. Анын жүрөгү карышкыр, жүрөгү түлкү, адамдарга болгон көз карашы начар, жүрөгүндө түпөйлүк бар. Мындай айтканда менсинүү, эгоизм деп коет го, жанагындай бир жалгызчылык. Кээ бирлер айтат, мен жалгыз карышкырмын дейт да, жалгыз жүргөн, одинокий волкмун дегендер бар турабы? Кээ бир адамдар мен эч кимге ишенбейм дейт. Кээ бир адамдар бар, субханалла, булар адамдарга жакшылык кылып жыргатпа, жакшылык кылып кереги жок. Берип жакшы көргөнө бербей жаман көрүш керек деген адамдар толуп кеткен азыр, билесиңер ушуну. Ушунчалык деңгээлде аялдар деле мага жакшылык кылбаганда мен кетип калам, мага жакшылык кылбаганда мен мындай жакшылык кылбайм, мага кандай какой ответ, такой привет деши өзүнчө бир сөздөр чыгып алган толуп турат. Бул эмнени түшүндүрөт билесиңерби? Бул ошол жердин, ошол элдин ичинде имандын алсыздыгы, сустугун билгизет. Кээ бирлер айтышат, субханалла, азыр достор болушуп, жоролор болуш, өзүнчө кафелерде тамак ичкендер көбөйүп кетти, ысырап, ошол эле жанагындай бир чогулуп алышып, жанагындай футбол ойноп атышат, чогулуп алып да баняда жүрөт деген нерселер бар да. Эми мен бул нерсени субханалла уруксат деп койсом ойлоп кетпейли, анда уж дальше ошону кетип калбаш керек да. Просто деген ошону кез-кезде болуп тургандагысы дагы бул адамдардын ортосунда бир мамиленин көп болуп турушунун бир жакшы жолу. Мисалы, эмне үчүн биз мусулмандар 5 мал намазды мечитте окуганды жакшы көрөбүз? Билесиңерби? Эмне үчүн жактырылат? Кээ бир адамдар важип дейт. Мындай важип деген милдет дейт. Анткени себеби качан мусулмандар бири-бири менен жолуктура турган болсо, жүрөктөрүнө бири-бири болгон жакшы көрүү болот. Бири-бири менен болгон баарлашуу болот. Азыркы мезгилде адамдар эч ким менен баарлашпай кетип эле телефонду кечке чейин тиктеп отуруп эле стресс болот, билесиңер ушуну. Мен көп кишилер айтат, аялым мынтип атат. Молдоке, аялым ушундай депрессия болуп кетти. Молдоке, күйөөм бизди карабай калды. Молдоке, балдарыбыздын баардыгы тең ушунтип эле агрессия көрсөтүп атат. Бир эле нерсе, адамдарда баарлашуу жок калган сөздүгү да булчу. Адамдар баарлашып, мисалы отуруп жан дүйнөсүн ача албай калды. Биз азыр жан дүйнөлөрдү кимге ачабыз билесиңерби? Психологдорго ачабыз. Ачып берген үчүн саатына 2,5 миң төлөшүм. Бирөө менен сүйлөшүү үчүн азыр акча төлөш керек болуп калды. Мындан бир нече жыл мурун бир статьяны окудум эле. Ошондо статьяда бир Японияда бир бала бар экен, ал эч нерсе кылбайт экен да. Эч нерсе оокат кылбайт экен. Бир эле нерсе кылат экен. Телефон чалса, жалгыз бой эркек жалгыз аялдардын жанында отуруп берет экен да. Билесиңер, бүткүл өлүккө мамлекетте баардыгында азыр бул жалгыздык деген нерсе оор болуп калган. Жалгыздык оорусу менен оорушат адамдарчы. Кандай десе, баарлашуу жок. Баардыгы тең время, деньги деп калган да. Убакыт бул акча. Адамдар акчанын аркасынан түшкөн мезгилде эмне болду? Жалгыз калышты. Сүйүүсү, изденүүсү, тартуулоосу бул только акча үчүн болуп калган. Мына ошол себептен адамдарда жалгыздык деген нерсе пайда болду азыр. Көп адамдар мисалы балдарына мындай деген сөз айтышат. Курсагың токпу, кийимиң бүтүнбү, отур дейт да. Адамдар азыр ушул эки нерсени баласына ыра көрүп калышкан. Курсагы тойгуш керек, кийими бүтүн болду. Калган ал эмне болуп атат, кандай болот, иши жок. Ушундай деңгээлде жетип калды, баланы дагы пландаштырып калды. Так, бир бала же эки бала, же үчүнчү баланы биз бага албайбыз деп.
Эмне үчүн антип акыл ошол нерсе болуп калды. Акчаны биринчи орунга приоритет катары өйдө койду. Акчаны өйдө коюп туруп, эмне деди? Азыр эми бул баланы биз бага албайбыз. Акча аз таап атабыз. Эки балага мынча сом кийимге кетет, мынча сом тамакка кетет, мынча сом мектебине кетет, мынча сом тигинсине кетет деп туруп, ошол акчаны эсептеп туруп эле эмне кылды? Жетет деп ушул эми үчүнчүсүнө биздики жетпейт деп. Адамдар акчаны алда койгондо жүрөккө коркунуч пайда болду. Бир нерсени дайыма эсиңерден чыгарбагыла. Мен силерге бир нерсе айтайын, бир эсиңерден чыгарбай турган эркектер бөтөнчө силер аял субхана берип, эркек өзгөчө ойгон калабыла, карагыла. Эгерде сен боштондукта жашагаң келсе, чыныгы, жүрөктүн тынчтыгы баарлап сен жүрөгүңдү ооруп алышын кааласаң, анда сен нерседен бошошуң керек. Нерсенин кулу болуп албашың керек. Мына ошондо гана сен чыныгы боштондукка чыгасың. Чыныгы ошондо жүрөгүң ошондо гана бошойт. Жүрөгүң рахат алат. Качан инсан болгон бир эле нерсенин, бир эле заттын кулу болсо, калган нерсенин баары ага иштейт. Эгерде сен баардык нерсенин кулу болгон болсоң, анда субханалла сен баарына сен иштеп каласың. Түшүнүп атасыздарбы? Ошонун себебинен улуу аалымдар айтып кеткен. Жүрөктүн тынчтыгы бир гана Алланы эстөө менен келет. Алланы зикир кылуу менен келет. Андан башка нерсе келбейт. Алланы эстөө менен гана келет. Сен жалгыз Алланын кулу боло турган болсоң, бул ааламдардын баардыгы тең сенин субханалла кулуң болот. Эмне болгон болсо, керек болсо күн сага кул болот, ай кул болот, жер кул болот, суу кул болот, аба да кул болот сага. Качан адам инсан ушул нерселерден коркуп калса, нерселерден, анда субханалла сен ошону кул болуп каласың. Күн канча болот деп, так, 41 градус болуп кетти. Ай, аномальный жара дейт. Уже коркуп атасың сен. Кыш болсо субханалла, суук болот экен, ушуна штурмовой предупреждение болуп атат. Коркунуч жүрөктө башталды. Жаан каптап келаттыр, катуу шамал келаттыр деп адамдар жүрөктөрү коркунучка тапталган билесиңерби? Ал эми мусулман болсо отурат, жок, ыйманы толук адам, эми жай экен, жай ысык болуш керек отурам. Аномально, не аномально, ушундай болуш керек ал. Күн кичине алыстаганда ысык болот, жакында муздак болуп билесиң, карасаң, эми кышында болсо сөзсүз штурмовой предупреждение болуш керек ал кышта. Билебиз субханалла, ушундай Алла жараткан ал. Быйыл да ушундай болот, эмди жыл ушундай болот. Коркуп бергенде пайда жок. Шамал болду, Алла каалаганча же бакты жыгат, же крышаны учурат, боло турган болсочу, ага эмне кыла аласың? Же тоскоолдук болуп тура аласыңбы? Же болсо алдына ветровой заслон коесуңбу? Жок да тура албайсың. Жаан деле ошондой. Демек эмнеке сен бир Алладан болду десең гана мында жүрөгүң тынчтык пайда болот. Ал тынчтык жок качан субханалла ушул нерсенин баарына бир кул болуп калганда. Айтайын деген нерсем ушул туугандар, бүгүнкү күндө жалгыздык оорусунан кутулушубуз керек. Үй бүлөлөр бири-бири менен көбүрөөк баарлашкыла. Мен даже айтмакмын, бул телефонду үйгө кирип келатканда өчүрүп туруп бир баштыкка салып коюш керек. Примерно саат 8ден кийин өчүш керек. 8ден кийин өчүрүп туруп сал, балаңдыкын да сал, өзүң да сал, баардыгын сал, машалла башкача кыл. Тамакты чогуу туруп жеңиздер. Тамакты жеште дагы бир нерсени чукулап алдында эмне жеп атканын билбей, баягы силерге калтпагачы субханалла телефон карап отурам да, ар жакта эмне телефон карап отуруп, эмеде кафеде бир жеп атат, бир карап отурам да. Анын үстүндө карасаң чымын келди дагы, бир нерсе болду, ошо жерде калды. Тиги оңдоп отуруп чымынды ошо жеп койду. Билбей калды эмне жеп салганчы. Дегенче болбой кирип кетти да, аппетитин бузбай калды ошо номинал. 1 килограмм көчтө өлүп кетти. Ушундай экен да көрсө, бул көзүң, кулагың мындай бир жерде болуп турбасачы, бул башкача экен да көрсөчү. Адамдар азыр айтып атам, үйгө келгенде өчүргүлө, салгыла, эмне кыла, баарлашкыла. Кызылкаядан мага бир суроо келген. Мен окубай салдым аны. Мындай экен. Устаз, балам экөөбүз такыр келише албайбыз. Балам менен келишиш үчүн эмне кылышым керек?
Жоксо балам экөөбүз жакшы бири менен баарлашып калыш бизге эмне керек, эмне кылалы дейт. Мен ошо үнөттү да ырытып койдум ар көздөчү. Келгенче ойлонуп келдим ушунчу. Самолетто да бир аз ойлондум, түшкөндө да ойлондум, аэропортто туруп ойлондум. Субханалла. Мен билбедим да просто. Акырында менга бир мындай озарение деп коет го, тух деп бир нерсе келди да. Демек, субханалла, проблема келиптир, башталыптыр уже. Ата бала, эне кыз бири-бири менен мамиле кыла албай калыптырбыз. Демек, уже сос, кызыл күйдөгү срочно сактап калышыбыз керекпиз. Антпесе эртеңки күндө оор болот. Буга жооп ушул болду. Демек, машалла, баланы дагы, өзүңдү дагы субханалла жанакындай бул телефондон үзүшүң керек. Бир эле нерсе ушул. Бирөөнүн жашоосу биздин жашообузга кирип алган азыр. Башка бирөөнүн жашоосу. Мисалга алсак карагыла, мен мындай нерсе айтам. Ошто же болсо көлдө же нарында бир мындай окуя болуп атат экен да. Кетип баратып, бир ит жардан учуп барып, анын буту сынып калыптыр деген кабар келди. Анан кийин эмне автоматически чуп деп туруп анан кийин анын алдындагы комментарийди окушат. Комментарий болсо, ит эмне, породос эмне экен, кандай экен, итти сактап калыш керек, срочно. Ал ушул жакта бир болбогон бир иттин проблемасы менен үйүңө келип алып, субханалла, тет жерде бир ит ушунда болуптур. Анан аял же күйөөсү, койчу итти деп койсо, эмне дейсиң деп ону стресс болуп алганда ит болбосочу. Тет жакта бир жерде бир капчыгайга жыгылып калыптыр. Адамдар башка бирөөнүн жашоосу менен жашап калды. Бирок өзүнүн үйүндөгү нерсе кабыл албайт. Мына баягы көрдүңүздөр, соцсетте эмне чыкты? Бир кыз жанына күчүктү коюп алып, эмнекен кемпир келсе турбай атат. Анан мышыкпы? Мышык. Эми карасаң, анын комментарийин окуңарбы? Ушундай деградация, ушунча деңгээлде ошол биз мышыктан дагы төмөн болуп кеткенибизге таң бердим да. Бул мынакей пайгамбар ошондон эч кандай жакшылык жок деген ушул. Адамга бир пендесинде бир адам сыйлабай калса, улууну кичүү сыйлабай калган болсо, ит, мышык адамдан өйдө болуп калганда, демек субханалла бул жер уже оор. Шуну атабызбы? Демек субханалла бул нерсеге биз чара көрүшүбүз керек. Мына ушул жерге келип атканыңыздар баарыңыздарды сурап түшүрөки. Балдарыңарга ушу барганыңарда, балам, улууну сыйлоо. Улууну сыйлаган балам. Кыргызда илгертин ата бабабыз кыргыз сыйлап келген. Динде де пайгамбар улууларды сыйла деп айткан деген сөздү айтканга аракет кылалы иншалла. Бирибизди сыйлаган үйрөнбөсөк, бирибизге жакшылык кылбасак, анда эртеңки күндө биздин жашообуз кандай болуп кетет? Оордон оордоп кетет. Туурабы? Билбейм, балким бүгүн ушул жерде отурганыңар, мага көбүрөөңөр ата бала же эне кыз проблемасы менен келдиңер болуш керек. Балким ошол себептен ушул хадис окулуп калды. Жөн эле окулбайт да. Уламалар качан дем салардын алдында, же болсо өзүң руханий ооруп калган болсоң, ушул нерсеге көңүл бургула дейт. Биринчиси, сен Алла менен болгон мамилең кандай? Мына ооруп атасың, кыйналып атасың, эч бир мындай сага бир илаж жок калды. Врачка бардың, дарысын ичтиң, витамин ичтиң, спорт менен, бирок дагы деле болсо кыйналып атасың. Эмне болду десе, карагыла дейт. Сен Алла менен кандай мамиледесиң? Сен намазың барбы, зикириң барбы, орозоң барбы? Эми ушул нерселер жок болсо дагы, кара, эми о Кудай кечирип кой деп айтасың да, туурабы? Кээ бирде адам ушуну айтпай калат. Демек карагыла, Кудай менен болгон мамилең кандай? Аллах менен болгон мамилең кандай? Экинчи, сен ата энең менен болгон мамилең кандай? Ата эне менен болгон мамиле начар да болсо, субханалла, бул өтө чоң бир оор алып келет. Үчүнчүсү, сен өзүң менен мамилең кандай дейт. Кээ бир адамдар ушу өзүң менен мамиле деген сөздө ушундай. Кээ бир адамдар кыргызча айтканда чыгынып калышат. Бир жумуштан эки жумушка чуркап атып, тигинден буга чуркап атып, көбүрөөк табап, анан көбүрөөк эме кылам деп атып, эмне кылды? Өзүн ойлобой, акырында барып чарчап калат. Чарчап калган эркекти, чарчап калган аялды эч бир молдо да, олия дагы
Врачтың врачы дагы эме кыла албайт. Аны сен гана өзүң гана дарылай аласың, чарчап калгандан. Бул силер ысык көлгө 3 күнгө барып, же тиякка барып эс ала албайсыңар ал келбейт ал. Шудасыз, жолсу 3 сутка уктасаң да келбейт ал. Шудасызбы? Мунун бир гана жолу бар, субханалла. Бир гана жол бар. Эртең менен эрте багымдатка туруу. Адамдар эртең менен эрте багымдатка турса дайыма мисалса, эки караңгылыкта турат. Эки караң намазда. Багымдат шам куфтан. Мына ушул нерсени жамаат менен окуса, бир калтырбай, иншаалла. Эмне себептен 5 намазды такбирулла жеси имам менен бирге окуса, ага эки нерседен кутулат дейт. Биринчиси нифактан, экинчisi тозоктон кутулат дейт. Нифак бул эки жүздүүлүк инсан үчүн чоң оору эсептелет. Көп жанакы өзүн өзү оокат менен жанагындай бир иш менен 4-5 жумушка кирип алып, ар жака чуркап, бер жака чуркап, сверчоктогу күйүп атып, акырында өрттөн жок болуп кеткендер, булардын бардыгы тең ушул нерсеге туш болгондор. Эмне үчүн? Тиге көрүнөйүн, буга эме кылайын, чоң үй салайын, жок муну кылыш керек. Бирок некен сен эң негизги кишкени унутпашың керек. Сенде да алсыздык бар, сен алсыздык болгон себебинен бир күнү болсо бир күнү токтойсуң. Бул бөтөнчө айтып атканым жанакындай бир чет мамлекетте жүргөндөр. Шудасызбы? Ошонун себебинен субханалла жакшылап ойлон. Эгерде сен азыр мечитке бара турган болсоң, сен дин менен боло турган болсоң, сен кто-то болосуң, билесиңби? Сен Кудайдын кулу болосуң, жок дегендечи. Жок дегенде Кудайдын кулу болосуң. Ошондой. Өзгөгө же пайда жок, өзүңө пайда жок болуп жашаба деген ойду айтайын дедим. Машалла, Аллахым береке берсин, бизден кечирип коңуздар. Ушундай. Аллахым ар бир нерсени өз акыбалында сынайт экен. Бирөөнө бийлик берип, бирөөнө бийлик, байлык, бар нерсени берип туруп, Аллахым эң эле жөнөкөй үйүңдө турган күчүң менен сынап коет экен. Ушундай. Амин. Субханака ва хамдука анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым бардык күнөөбүздү кечирсин, райым кылсын, экинчи жарык кылсын, бардык фитна фасадан сактаныбыз.